Типтеги курулган кургагучка каршы ооруканасында инфекциялык көзөмөл боюнча чараларды кандай уюштуруу керек? Лабораториялардын ишин заманбапка канткенде алып келсе болот. Мына ушунун бардыгын Баткен жана Талас облусунун медик фтизиатрлары Нарындын кургагучук менен күрөшүү борборунун мисалында көрүп келишти. Bir palata окшош эмес да. Терезебиздин жана форточкасынын көлөмүн жараша эсептеп берген. Чыңгызбек Кенжебаев өзүнүн кичимекени болгон Баткен облусунда иштеп, алган билимин кургагучка каршы күрөшкө арнаган жаш жана перспективдүү дарыгерлердин бири. Ал иштеген облустук кургагучук менен күрөшүү борборунда кургагучукту айыктыруу долбоорунун колдоосу менен нарындагыдай реформалардын бардык комплексин ишке киргизип жатат. Дал ушул үчүн Чыңгызбек нарындык кесиптештеринин тажрыйбасы менен жеке таанышууну маанилүү деп эсептейт. Негизи бул адмен опыттун ушул иш учурунда келип, ошол жерде мындай местасында суроолорду чечкен өтө жакшы, ыңгайлуу нерсе. Мен билем дейсиң, билесиң, өзүң үчүн бүт баарында жеткиликтүү деңгээлде аткаргандай болосуң да. А тажрыйба алмашканыңда, сыртка чыкканда уже ал жактан дагы сен билбеген нерселер бар экенин көрүп, ошол ишти кандай аткарыш керек экен, аларды билип келесиң да. Нарын облустук кургагучук менен күрөшүү борборунун онлайн консилиумунун иши меймандардын кызыгуусун жаратты. Алардын катышуусунда буга чейин жумасына бир жолу Жумгалдан Нарынга чейинки жолду басып өтүп жүргөн алыскы Жумгал районунун фтизиатры Гүлнара Абамуслимова өзүнүн бейтаптары туурасында маалымат айтып берди. Биздики жалпы бир эле кургагучук менен ооруган бейтаптар үчүн иштеп аткандан кийин бул бардык жакта окшош болгону жакшы да. Сравнительно мисалы башка областной больницаларга караганда кургагучукка каршы күрөшүү борборлору ушунчалык көп алдыга озуп, алдыга жылдыкта. Бу да болсо бизге ушу долбоордун эң чоң жардамынын негизинде болуп атат да. Кочкор районунда болсо кургагучук учурун башкаруу аталышындагы ыкманын модели көрсөтүлдү. Анын алкагында кургагучукту амбулаториялык шартта дарылоо комплекстүү түрдө уюштурулган. Себеби кургагучук менен күрөшүү медициналык көйгөй гана эмес. Комплекстүү социалдык колдоо улуттук кызыл жармай коомунун иш тажрыйбасында жана кургагучук менен ооруган бейтаптарды колдоо аталышындагы дагы бир долбоордун алкагында ишке ашырылып келет. Биринчиден бул тамак аш коржону көп убакытка созулган дарылануу учурундагы чоң жардам. Аны бейтап ай сайын өзүнө керек болгон азыктар менен түзүп алат. Экинчиден кургагучукка кабылгандарга күч кубат берип, дартты жеңүүгө болгон каалоосун бекемдеген моралдык жардам. Мурун деле баягы тренингтерге жолукканда ошону сурачубуз да. Например, Таластыкы кандай жүрүп атат, Баткендики кандай жүрүп атат, Ошто кандай жүрүп атат, ошонун баарын көрсөк жакшы болот эле деп. Бир приказ келет, бир указание келет. Бирок ошону каждый область өзүнчө чечет да. Анан жакшы жери бар, жаман жери бар. Может биздин какой-то өзгөчөлүктөрүбүздү көрүп кетишти бүгүн келип. Анан алар дагы өзүнүн опыту менен мындай бөлүштү. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.